Бүгүн биз интернет колдонуучулар менен ушул күнгө чейин биогумусту кантип өндүрүш керек, червелерди кантип багыш керек, ушулар жөнүндө булардын эффекти жөнүндө сүйлөшүп келген элек. Эми азыр мен бир өтө Кыргызстан үчүн өтө көйгөйлүү болгон мигранттардын, анан иссиз үйдө отурган аялдардын, кишилердин ушу көйгөйлөрүнү кантип чечиш керек, кантип акча табыш керек, ушул маселени козгогум келип турат да. Мына сиздер баарыбызга маалым немеде мен айрыкча аялдардын жашоосу боюнча көйгөйлөрдү көзүм менен көрүп угуп жүрөм да. Биздин Кыргызстанда жакырчылык деген сөз бар да, кембагалчылык деген сөз бар. Ушул сөзгө мен таптакыр ишенбейм да. Мындай деген жакырчылык деген сөз болбостугу керек. Ар бир киши Кудай Таала акыл эс, аң сезим, кол, бут, көз бердиби? Ушуларды иштете билиш керек да. Мына биздин кээ бир аялдарыбыз ушулардан пайдаланып иштетишти билбестен, мени жардамга муктажмын деп айыл өкмөттүн эшигиде чуркап жүрүшөттөр, мен муктажмын деп ана интернеттерде жүрүшөттөр, мен көп балалуумун деп неме кылып жүрөттөр. Мен айта кетер элем, эч качан иш жок деген сөзгө мен таптакыр ишенбеймин. Адам жашоо үчүн ар бир инсан өзү издениш керек да. Мисалы үчүн азыр мен ушул жерде биогумус салып, өсүмдүктөрдү, гүлдөрдү өсүрүп баюу жөнүндө тема кылып немени өз пикиримди айтып кетким турат да. Мына силер көрүп турган кадымгы эле баарыбызга тааныш болгон геран гүлү. Бул геран гүлү мана менин колумда турган гүл геран гүлү деп коет да. Бул геран гүлү баардыгыбызга белгилүү, өтө көп жыл жашоочу, көп гүлдөөчү, гүлдөрдүн ханышасы деп айтылат да. Себеби бул гүлдөрдүн ханышасы деген себеби бул өтө көп жыл жашайт. Анан жыл бою гүлдөй берет. Анан булардын мен ошол азыр жогоруда айтылып кеткен иши жок, иссиз отурган кишилер, аялдар ушул гүлдү вегетацион менен усул менен көбөйтүп байытса болот да. Байыса болот. Ар бир үй биле ушул технологияны колдонсо, акча жок деген бала чакамды бага албайм жатам деген бир көйгөйлөр бардыгы чечилип калат деп мен айта алам да жүздөн. Мына ушул геранды көрүп отурасың. Мен азыр санап өттүм. Ушул геранда бир түп геранда 60 түп, 60 горшоктун эгилүүчү шактары турат. Мына 60 мына бул бир горшок. Горшокко салса, бул вегетативди сразу автоматически биз мына жерде биогумус турат. Ошол биогумуска салып отургузсак, түнү менен 24 сааттын ичинде уже булар жашашты толугу менен жашоого өтөт да. Мына жерде мен кече күнү эле саганмын ушул немени, герандын чырпыгыны. Мана азыр ортосу немелер чыгып 24 сааттын ичинде толугу менен жашоого бүт өзүнүн киришип отту немеси менен киришип кетти да. Мына булардын бүт бар. Мыналардын баары кече күнү салынган немелер. Биогумуска саганбыз. Анан мен айтарым ушул немелерди, шактарды, ар бир шактарды алып туруп, мына ар бир шактарды мына горшокко салып коебуз. Ушул битте гүл 60ка көбөйүп атат да. 60 даана, 60 штук горшокко отуруп атат. Буну биз 20 сомдон сатканда канча болот? Ушундай метод технология менен бир аял азыр ушул моментте иш жок энди аялдарга мындан баягы мадекерликке чыгыш, андай-мындай немелердин немеси сусайып атат. Мен айтар элем аялдарга ушул горшоктон 2000 горшокту өстүрүп койсок, 1 копейка бунун немеси. Булар пластмассовый болгон идиштерден болгон идиштер, булар кымбатыраак. Эгерде ошол немесини
bir kapeki 20 tiyin, 30 tiyinin tegeregide turadi da oşol nimeler. Plastmassa idişler. Je bolsa özleri bazarga barıp alıp kelip turup, özünün maşinasida kolda tigip turup ele nime kıla turgan bolsa, bu garşok bekar bolat da. Oşo nimege garşoku bolgonu 7 gram, 8 gram, 10 gram biyogumus salınat da. Oşol bu nime bu biyogumus da bir 2 so'm 3 so'mga turup kalat da basa. Oşonu 2 so'm 3 so'mga dagı turbayt. 1 so'mdun tegeregidegi biyogumus nimesi ketet da bunga. 1 so'mga jeter jetpes karajat ketet. Oşonu salıp turup bular tez gülдөйт, ötө şunçalık biyogumus tez жеткирет да. Oşonu bazarga alıp çıkıp turup bazarda oşol 50 so'mdan satılıp atkan bolsa biz 20 so'mdan sataylık. 2000 tüm 3000 tüptü nime kılıp koy turgan bolsa bir 200 ming 300 ming so'mga jönökөй эле bir ayal үйдө отуруп эле şul bir jumada bir 2-3 kapli sudu biyogumusga suda ketpeyt da. Sudu talap kılbayt. Ötө suda astılap kılat. Biyogumus salıp koyup turup эле şu bir ayda bir jol bayağı tamızıp sudu berip koyup boldu. Oşonu men erте жазда алып чыгып эле гүл сатып эле 50 so'mдук жөн эле 50 so'mдук 100 so'mдук gül buluptu bular. Oşonu 20 so'mdan nime kılganda dagı oşol үй бүлөгө men garantiya berem 500 ming so'mduk karajat indebestен kirет да. Үйдө bala çakasını bagıp, үйünü karap, özünün bara turgan jagı bar, özünün kögölөрүн чечип, kelip эле үйдүн içinde şulарды karap turup, oşo 500 ming so'mduk menen karajat kirip kalat da. Bul nerseni bizdin ayaldarыбыз kılbay жатат да. Ушул технологияга өссө биз iş жок деген көйгөйдөн arılıp ketebиz da. Bul bir эле gerana эмес, бүттү баары гүлдөр. Mana o bizden fikus degen gülümüz de. Hazır kança boldu fikus negilgeni ki? 3 ay oldu. 3 ay boldu mu? Jakşı, toprağı jakşı, jumşak jakşı toprak salıngan. Bu fikus güldü dağı, mana şağıdan ele kayırıp turup stakançıkka salıp neme koysa tamır çıkıp keterdi. Bu fikus günü 400 so'm 500 so'mga beredi. Oşo 400-500 so'mga emas, 100 so'mga satkanda kança bayыбыз. Bayıştın nimesi bizdin mаңдайыбызда tamanımızın astında turат da. Bunu biz bilbey жатабыз da. Biz izildenişimiz gerek. Her bir kişinin maksatı, ideyası boluş gerek da. Maksat, ideyası bolğan kişi bu ölük kişi. Men көп жерлерде көрөм да, гуманитардык жардамдарды сурап аялдар өкмөттөрүнүн иштерин тешип жүрөт башка жерлерде. Мен аялдарга айтып кетерим. Ошол турмуш курушты билген, бала чакалуу болушту билген, ошо баласын роддомдо төрөбүштү билген киши турмушту ойлоп куруш керек да. Жашашты эртең не болом деп жашашты ойлоп, ошо көйгөйдү мен чече аламбы, чече албаймбы деп туруп, ошол немеге барыш керек да, жолго барыш керек да. Ошону ойлобостон булар şunu bir etek balаны төрөп коюш ататтар. Багалбай жататтар. Ошо балдарды багалбастан немелерге берип, детдомдорго беришип ататтар. Ошондой немелер өтө көбөйүп кетти да. Мен суранып кетерим. Мен өзүм аял киши, ошо силердей эле ошол аялдардын катарындагы аялмын мен дагы да. Бирок адам изденсе, şu фантазиясы болсо, көп аракеттенип, мындай оюңду бүт чаржайт кылып, ар жактарга таркатып, бүгүн кафеде той болот, мен барып пакет алышым керек. Ошол жерден тоюп келишим керек, балдарымдын тоюн туруп келишим деген ойлорду чыгарыш керек. Бүттү ойлош керек, түнү дагы ойлош керек, битте максатты коюш керек. Максат, бир максат керек. Ошо максатка болсо сөзсүз түрдө максат ич жүзгө. Ошондо ойлоп мен айтып атам, мен интернеттен көрүп калсам, эже ушул сөздү айтып атады. Шу гүлдөн шунча байса болот экен деп, ошону ойлош керек да. Биринчиден мен азыр биогумус өндүрүп атамын. Ошо биогумус кылганга бардык үй бүлөгө шарт бар да. Бардыгында шарт бар. Ошол менин акчам жок деп гуманитардык жардам сурап, ошо неме кылып жүргөн балдары чакасын бага турган аялдарга дагы мен кайрылып кетемин. Силер bir söyleyeceğinlerin yaşaşı için az gana karajat, 1000 so'mduk karajat, oşo karajatыңар жок болсо мага келгиле мен берейин. Помещениени жасап туруп, bir 200-300 үчтүк söyleyeceğinди салып, табияттагы калдыктардын бүт баарын топтоп салып алып келип, ошо чуңкурчага салып баксаңар дагы ошол немеден жазга чейин ошо саңар 200-300 немеңер bir 200 миң 300 миң немеге айланып кетет да söyleyeceğin. Аны акча, аны байыш. Ошол табияттагы калдыктардын бүт баары ийрип чирip бүт таби немени бузуп отурат. Ошолорду алып келип салып койсо, мана бүтүндөй сен көрсөткүн, бүт табияттагы немелердин баарына мана кылбы материалдар, Gereksiz buyumlardı salınat. Тамак аш калдыктары мына немелерди көрсөтсөң. Мына жалбырактар, мына
Toxumlu poçoqdары, mana şunları jetkende bular. Materialdan karapkalarda biz alып ketip salataz mana. Uşulardı jeşetkende. Tamam kaldıklar var işte ko'rsat. Bu kardon qog'ozlarda mana bugunga qaraganda kardon chirib qolgan bular nelerdi? Jemişlerdi, olma nelerin poçoqdары. Mana yo'g'imiz uşular. Biz tamaqın qaldıqdары mana qavuqdары, mana kartoshka, piyazın qavuqdары. Munda qog'ozlar uşular jetkende. Mana tamam ağaçlardan ko'rsatdim. Qo'lingga qulfaq kiyib turib ko'rsatdim. Qo'lingga qulfaq kiyib ke. Aşkan tamaq aşının qaldıqdары mana shunday. Uşulardı salatkenimizde, şular menende köy etkenimiz söyleyender, jalbıraqlar. Endi bu yerden biz ne demekçimiz? Maksat Kırgızstanda meni işsiz ayaldar çok buluş gerek, iş orunu koyuş gerek de. Eğer de uşul teknologiyani mana hazır sizlerge ko'rsatib berdik, bardığınlar közüңөр menen көрүп атасыңар. Uşu kaldıklar bardığı бар да, ар bir үй бүлөдө бар. Ар bir үй бүлөнүн эшигиде жатат. Бардык ошолорду топтоп алып келип туруп, салып, эгерде акчасы жок болсо бочкага салып кылса дагы боло берет да. Салып туруп, şu 200-300 dana söylcanды салып коюп туруп, неме кылса, жеп туруп биогумуз чыгарып берет да. Mana baş biogumuzdu salıp durup öyle özün agorotoda taza. Bir tüp pomidordan 130'dan neme alınıp atat da. Bir tüp kartuşkadan 80'de 90'da kartoşka alınıp atat. Şunu bunun dağı en bir bağı jetkiz ayta turgan nemesi kuramda nitratı yok da. Tap taza nitratı yok. Naturalny taza. Şu teknologiya görsöňөр ar bir uyda 6 milyon halk bolsa 6 milyon işxana açılat. Biz qayra işletүүгө kirgizip oturabız. Mana kardondur. Mana karton qog'oz. Bir yılda azır salsa, nima aprel, mayda bular to'liq ishlep chiqadi da. 400-500 kilogram biogumus ishlep chiqadi da. Azır oşol biogumusdu kilogramdap satsa, bozorga alып chiqsa 30 so'mdan satadi kilogramini. Bir nimenin. 30 ming nime bo'ladi, акча bo'ladi. Bir tona biogumusun narxı kilogramdap satsa, o optum satsa menen 10 so'mdan satadamın. 30 ming karajatga işleydi. Oşonun içinde söyleyeceğim var. Söyleyeceğimden dağı yok degende bir 30-40 söyleyeceğim biogumusa qaraganda 2-3 есе көп nime bo'ladi da. Ko'payadi. 30 mingdik 40 mingdik nimeni karajatты tağa berip atadi. Mana bir ele nimede biogumus dağı öndürüp atadi. Söyleyeceğim dağı bağıp atadi. Gül dağı östürüp oşontu oturup 500 ming 600 ming so'mduk karajatты tağı alsa bo'ladi da. Ayaldar kelgile bardığız birigişeylik. Birigip uşul işi yok degen, işsiz degen Kırgızstandı sözlerdi biz unutaylık. Ar bir үй бүлөдө ушул ишти кылайлык. Ar bir үй бүлөдө кыла турганыбызга эч качан ач калбайбыз. Эч качаныбыз гуманитардык жардамга бирөөгө көз каранды боло турган bir чоң bir көйгөйдөн чыгып кетебиз да. Ушул немеге өтсөңүздөр болот. Mana men gülдөрдү баарын мына жерде коюп отурам. Mana bu Кытай роза гүлү деп коет. Бул Кытай роза гүлүнүн неме болгону азыр ушул 2 айлык 3 айлык Kıtay roza gülü. Ona biogumuz salып koyganбыз. Biogumuz menен aябай жакшы сонун өсүп атат. Bular tınımsız gülдөйт. Mana gülдөп турат. Tınımsız gülдөйт. Biogumuz çeken gül hiç kaçan toktobойт да, tınımsız. Bular gülдөп бүтүштү, endi bular gülдөп ататтар. Tınımsız gülдөp турат. Anan dagы bir nime jeri azыр men баягы доллар gülünün şaklarını alıp tıgıp koygan. Bardığı tamırap koygan. Bir ile gülün içinde hazır 15 ta dollar gülünü şağı turat da 15 garşok gül turat maşı yerde alıp köçüre turgan bolsok. Bul jaşоо деген öte oңой jaşoуда мындай проблема көйгөй жок. Ушундай bir системаларга, ушундай технология өтө турган болсок, öte bir жакшы bir жак утуштарга өтүп кетебиz. Азыр мына бул жерде биогумус чебеген. Mana taptakır biogumuz çeken özümüzdün jönököy toprakta ösüp atkan gül. Mana hiç kanday bir organizminde kalsiy jok, fosfor jok. Mana jerge jığılıp nime bolup atatlar. Ösümdükке kerektүү azık zatарды alуучу каражаттар жок да. Ошондуктан азыр бул жерде gül ооруп атат.
Bunun toprağını sözsüz almashtırışımız керек. Mına nimenin kuramida hech qanday bir ösümdükке kerekli zat yok. Oşonduqtan mana şılqıyıp kaliy жоқ, kalsiy, fosfor жоқ. Eger oşol nime karajatlar yetişip bolganda mınандай bolup kapkara bolup başkaça bolup ösöt ele. Oşonduqtan biz bul toprak menen azırgı toprak menen hech qanday bir gül östürüp, ösümdük östürüp, tüşüm alıp nime kıla turgan nime kalgan жоқ та, жердин kuramida gumus kalgan жоқ. Oşonduqtan сөзсүз түрдө biogumus salышыбыз керек болот. Бул өсүмдүк ооруп атат. Азыр муну алмаштырат энди ээси. Biogumus салат, эртең башкача немеге кирип кетет да, түскө кирет. Endi dagı bul jerde dagı эле ошол эле көрүнүш экен. Ошол эле көрүнүш, эчтеке жок. Өсүмдүккө гүлгө керектүү эчтеке жок. Бул тура берет, гүлдөбөйт. Нече айлап тура берет. Гүлдөбөйт, эч кандай немеси жок. Бул өсүмдүк өзү жакшы тамактанып азыктарды алганга мүмкүнчүлүгү жок. Мына мен да жогоруда дагы мен айтып өтүп кеттим немеде. Мына бир күндү кече эле койгонбуз. Кандай бир жакшына укмуш болуп турат да. Мына немеде, мына ушул эле немелерди шактарда мына шу горшоктун өзүдө дагы эле 30-40 неме турат да. Горшок гүл турат мына. Бүттү бар тамыр чыгарып койгон, таяр. Ушуларды базарга алып сатып туруп 10 сомдон сатканда дагы азыр шу жерде 30 горшок гүлдүн вегетацион немелери турат. Тамырлары турат. Ушуларды ушундай неме кыла турган биз тез эле байып кетебиз да. Азыр гүл сүйбөгөн, гүл өстүрбөгөн кишилер аз эле калды да. Өтө гүлдү сүйүүчү немелер абдан көп. Дагы мен ушул жерден пайдаланып айтып кетер элем. Биздин ушул күндө Кыргызстанда өтө көйгөйлүү маселелерден бири машы ашыкча ыксыз чыгымдар болуп атат да. Ошол ыксыз чыгымдардын ошол тойлордун абдан көп болуп кетиши дагы ошол баягы немелерден жалкоолордун ошол тамак ашка курсагы тойгон кишилердин баары ошол жерден пайдаланып, ошол жерден пакеттерди алып келип бала чака баккандыктары дагы болуп атат да. Бул таяр оокатка булар көнгөн кишилер аябай көп. Мен муну билем, ошо немеге аралашып жүрүп, ошондой кишилер олар баардыгы убактынчалык бир күн курсагын тоет, экинчи күнгө тамак жок. Ошондуктан келгиле ушул технологияга өтөйлүк, биогумус өндүрөлүк, сөөлжан багайлык, таза мукур азык-түлүктөрдү жеп, биздин Кыргызстаныбызда ийсиздердин саны жок болуп кеткениге мен жок болушуга менин толугу менен көз карашым жетип отурат да. Мына бир 2 жуманын өзү болду. Москвадан балыкчыдан болот экен, өзүдүн Бишкектен. Бир мигрант Москвадан учуп келди. Ошо балыкчыга дагы кирбестен туура бизге келип туруп, ушу технологияны биз менен көрүп, угуп, көзү менен мен Москвада жүргөн экенмин, көчө шыпырып, жанымды кыйнап туалет жууп, өтө кыйын азаптарга түшкөнмүн. Мен подвалдарда жатканмын деп өзүнүн ушундай көзүгө жаштарды алып, ыйлап өзүнүн бат немелерине неме кылып берди да. Мана жашоо бул жерде экен, бу жерден бир неме кылып кысак болот экен деп кетти. Азыр баары балыкчыга барып, ошол жерде помещение жасап жатат. Бир 200 000 сомдук сөөлжан алып кетип туруп, мен бир эле өзүмдүн үй бүлөмдө эмес, бүтүн балыкчы калкынын биогумус менен камсыз кыламын деген өтө чоң бир немени кызыгуу менен келип кетти. Дагы бир 3-4 күндүн өзү болду. Бишкектеги тазалык ишканасында иштешкен балдар келип кетишти. Анан мен барыңар эле интернеттен көрүп атасыңар. Немеде Кадамжай шаарчасынан чыккан калдыктардын полигону бар. Ошол полигондо биз көрүп келдик. Дагы эле ошол жерде эч кандай Кыргызстандын өнүгүшүгө өзүнүн тез таасирин тийгизбей турган бир чоң факторлор, бир байлыктар турат да. Ошол жерде мен дагы ушу бир жума барып көрүп келдим. Миңдеген тонна тамак аштан калган калдыктар бүт чирип органика болуп жатат да. Ошолорду алып туруп бүт кыргыз элиге биз беребиз. Анан баягыда чыккан пленкаларды бүт барлыгын упаковка кылып туруп тиешелүү жерлерге тапшырабыз. Мана байлык, ошолорду күйдүрүп ататтар. Эч качан буларды биз күйдүргөнгө жол бербейбиз. Өзүнүн бутылкаларын отдельно тердиребиз. Керектүү кишилерге синтеткаларды отдельно тергизебиз. Анан өтө бир немеге жараксыз болгон нерселердин бүт баарыны ошо элге зыяны тийбей турган, экологияны бузбай турган жерде биз күйдүрүп таштайбыз.
мен дагы ушул полигондо эмнеге ушу мусорный чоң гектарлап жаткан жерлерде айтып жатканын себеби ошол жерге кышта азыр энди бар болбойт, чымын чиркелер бар. Ошол жерге кышта барып, ошол жерде толуп бир менин өзүмдүн оюмча 1 квадрат метр жерден 4 тонна, 5 тонна органикалык жер семиртик турат да, ошону алып туруп, үйдө бекер жатпастан ошону алып туруп сатууга коюп туруп, сатууга койбосо өзүнүн эгиниге саса, бир түп картошка 100дөн ашык ушап аткан болсо, бир түп помидор 100дөн ашык ушап аткан болсо, мындан ашык керемет жашоо кайда турат? Ошолорду мен айтып кетер элем, ушундай немелерди тазалаңыздар, коомдук жайдын бузуп жаткан ошо акыр чикирлерди, мына биздин алдыбызда мусорный яма бар, кечеги күндүз күйөт. Нандарды алып барып таштайттар, туалеттен чыккан калдыктар өт бары, чогу бар ошол жерде күйүп жатат. Нанды эч качан мусурман калкы күйдүрбөш керек. Нанды тамак аш калдыктарын эч качан мусурман калкы туалеттен чыккан калдыктарга кошуп туруп кошпостук керек да. Бул өтө убал, бул ыйманга дагы эч нерсеге сыйбаган нерсе. Ошолордун бүт баарын жыйнап алып келип биз Сөөлжанга берип, кайра организмди иштетип туруп, баа жеткиз эбегейсиз биогумусту чыгарып жатабыз. Мен бул ишкананы азыр шаарда бир эле ишкана башталды. Кудай биз ар бир эки домдун ортосуга бирден ушундай немени, яман ишкананы ачып бергенге менин финансовый каражатым дагы жетет, акылым дагы жетет, тажрыйбам, билим дагы жетет. Эч кандай шаарда жашаган кишилерге bunun ziyanı yok. Bardıq tabii kaldıklarda alıp gelip Söğülcanlarga yetişip bile berişip bayıp jırgap jatışıp kalatlar. Düşündükleri öte köbeyet, жердин gumusu köbeyet, nitratı yok. Mana biz kelecekteki muğundarga hiç kaçan химияны жедирбестигибиз керек. Химия деген сөздү биз Кыргызстандан алып сууруп ташташыбыз керек. Бардыгы таза, экологиялык нукра таза, органиканы жеш керек. Бул нерсе турат. Биз көрүп эже нени эле сүйлөйт деп, муну жакшы көңүл бурушуңар керек. Бардык табигый калдыктар ар бирибиздин үйүбүздө турат. Ошолорду күйдүрбөстөн, экологияны бузбастан, башка жерлерге барып төкпөстөн, өзүбүздүн ар бирибиздин үйүбүздө кайра иштетишибиз керек. Мен ушул teknologiya менен 43 жылдан бери иштеймин. Айрым бизнесмендер, айрым жакындан эле кирип келген кишилер мана Сөөлжандарды биз WhatsApp'тардан окуп атабыз, интернеттерден көрүп атабыз. Сөөлжандар жөнүндө туура эмес маалымат беришип ататтар да, биогумус жөнүндө туура эмес маалыматтар берип атат. Муну үчүн адис болуш керек. Билим болуш керек, көп жылдык тажрыйба болуш керек. Кече эле kimdir bирөөдөн бир Өзбекстандан сатып алып келиш коюшуп алып туруп, мана мындай болот дешип, баасыны олчогон немеге коюп 1 килограмм немен 10 килограмм биогу немени Сөөлжанды 10 миңге сатып атат. 1 килограмм Сөөлжан 1000 сом болуп атат. Жок, мындай болуш керек эмес. Бул өтө кымбат. Бул асманга учуга чыккан, инсабыдан чыгып кеткен кишинин баасы бул. Байыш үчүн аракеттенишип, ушу от ичи менен кирип, кара колдорун салып, кара пиар менен кирип келген кишилер, буларга мен неме демиш, колуңарды тарткыла. Мындай биздин таза ааламды биз бир Кыргызстанда бир караан жүрөт. Бу караан органиканын карааны бар. Ошо караанга биз өзүбүздүн суук колубузду, кара пиарыбызды киргизбешибиз керек. Мына жакында мен телефонда сүйлөштүм. Бишкекте бир эже 70 миң сомго 70 килограмм немени Сөөлжанды алып барган. Бүт баары өлүп калган. Технологияны туура айткан эмес. Өтө температура көп болгондагы 50-60 градуска жетип, баягы жердин ичиндеги кыктар түтөп күйүп, Сөөлжан бүт баары өлүп калган. 70 миң сомго сатып атыр. 7 сом акча табыш кыйын азыр. Мындай немеңерден балдар кайткыла. Тууру технология бергиле. Узун эле бир немеге алып туруп, немени кыкты узун кылып, төгүп алып туруп, анан кийин Сөөлжанды салып коюп, шу технология менен багыш керек дейт. Жок, ал таптакыр туура эмес. Сөөлжандардын зыянкечтери өтө толуп жатат. Келемиштер, чычкандар, жыландар, тооктар, бир канча. Ошол помещениянын ичинде турган бизнесмендин немесинин ичинде жок дегенде bir күндө 10 килограмм Сөөлжаныны ошо чычкан менен келемиш жип кетет. Бул технология эң туура эмес. Ошол турганда айтып ататтар,
Bir söyleyeceğim, oşa 40'ta aralap çıkıp kelse, özünün organizmiden, kursak jağıdan bir şılımçık bez ajratıp biyogumuska aylanıp kaltat deydi. Bul da tap-takır jalgan bul. Tap-takır işenbegili barızı söyleyeceğim kaçan gana jip, özünün organizminde kayta çıkkandan keyin gana biyogumuz payda bolot. Biyogumuz payda bolot. Oşol 40'tары kup-kurup turadi. Sözsüz türde 40 söyleyeceğim jey turgan jumşak boluş gerek. Anan oşolunu men üstüge bayağı nemelerdi koyup koygun, yaşter koyup koyup tur. Söyleyeceğim hiç kaçan jogorıga karap bular jüre turgan organizm emes, bular jüre albaytlar. Bular tölgü jalan gana aylanıp soylap jürüçü organizm. Tikke tura bunun ayağı jok, putu jok, bir nemesi jok. Oşol üstüge seler koyup koysa teknologiyada deydi söyleyeceğim oşonun nemesi büt bari jogorıga çıkıp alat deydi. Bul halk bunday emes. Söyleyeceğimni men kayra suranıp ötüp keterim. Oşon bilbegen çımçıkta da kassap soysun. Keche günü agronomiya bilimi jok, tajribası jok, okutu jok. Bir başka memleketlerge barıp körüp kebegen, hiç dekeni bilbegen keçegi bala kirip alıp turup, dıykandarın başını aylantırıp, oğucuğun senanı koyup turup, aytıyorlar, bunday nersege dıykanдар işenbegile. Bu konsultasiyalar büt bargı kalp konsultasiya. Kimdir biröylerden ürgen, men oşol, menin oşol internet çıkan balanın nemesi emesmi men. Ustazı emesmin. Buga menen eşteki konsultasiya aldığanı söyleyeceğim dağıgan emes. Kalp meni camınıp durup, men ejenin şagirti bulam dep iş başlap atat. Bu Allah Taala'dan kelgen kut bu söyleyeceğim. Oşonduktan jalgan sözü aytmaslık gerek. Bilbegenden keyin elge kalp nemelerde aytmaslık gerek. Büt bari kalp. Mana Özbekistanda internette çıkıda büt kırgızlar okutatlar. Bir tokoydun içine, baktın içine aparıp alıp dur öyle. Söyleyeceğim olsa jerin üstüge koyup dur öyle. Bakıp atat. Bul degen söyleyeceğimler jönele kalemişler, çıçkandar, jılandar, oşo özünü ziyankeşler, kumurtkalar var, tolgon tokoy. Bunlar büt barın jep koydu. Bir hiç kanday efektivni bir jakşı nerse çıkpay. Oşo teknologiyany siler aldan bağlı oşo teknologiyany ürgönbegile. Oşonu men kılatırgam, karajat aslı izlet eken, bul teknologiya bol öğretken, eje munday da otat degen sözgö işenbegile. Mana bizden turganıme tak hiç kanday bez problema söyleyeceğimlerden kerek olsa 20 yıl, 30 yıl, 100 yıl yaşay turgan tamişeni jasap koyduk. Şunday boluş gerek. Ol teknologiyada hiç kaçan boldu. Tovuqlardagı jep ketet, çıçkandardagı kelemişler, bardağı jep ketet da söyleyeceğimlerden hiç kanday gigiyenalык talaplarga жооп бербей turgan teknologiya. Men şunday nimelerge azgırlаңыздар. Söyleyeceğimlerden nimesini baasını köterbeňizler. Söyleyeceğim baası bul Hudaydan, dinden çıkıp ketpesi gerek de 1 kilogram söyleyeceğimde 1000 so'mga satkan bul. Dünya yüzüde yok bunday bağ. Bunday bolmaslığı gerek. Bul söyleyeceğim öz-özüden 100 ese 200 yese tez köpöýücü organizmde. Oşonduktan öte az bir bağ menen satış gerek de biz kaçan gana gay çarvanın ekonomikasyny kötüröbüz. Kişilerin turmuş tirikçiligini oňdoýbuz. Kişilerde bayıta oşu teknologiýa desek söyleyeceğimde biz kımmatga satmasligybız gerek. Bir söyleyeceğim 10 günde orta esep menen 45 esege köýüp atkan bolsa biz kanday kılıp oşol nemege çagarganga bul ыйманга жатпаган, ыймансыздык бул деген немени мен айта аламын да. Өтө арзан бада сатайлык. Биогумусты кайра иштетүүчү аппарат жок. Мен көрүп отурам, Орто Азияда бир эле кайра иштетип чыгаруучу аппарат менде бар. 100% гарантия менен бир да кум аралашпай, бир таш аралашпай, бир мусор аралашпастан ошол немени таза биогумус элдин колуна тийип атат. Ошо биогумус кайра иштетилип чыккан laboratoriya analizi var. Ökü söyleyeceğimde dağı laboratoriya analizi. Biyogumusun da laboratoriya analizi çıkanı beni. Bu onu ben 10 sonuna satmasamız. Laboratoriya analizi yok. Biyogumus emes. Birdekilerde bular 25 sonuna satmatar. Bu degen öte uyat nerse. Arıkım Kudayda hiç kim körgün emes. Biz akıl menen tanıyız. Dıykan şu işkerler biyogumusa özüne roylop görgüler. Kantum aparatı yok, eştekesi yok. Biyogumusda 25 so'mdan sizler alıp atasaňar. Bu toldıra içinde ziyankeşleri, ösümlükke kerekli karajatları yok. Oşonduktan sizler talap kılgıla. Kayra işletүүчү aparatı var. Boluş gerek, sözsüz alış gerek bulardı.
laboratoriya analizini beriş gerek, WhatsApp'tan düşürüp beriş gerek. Sizler talap kılasa en negizgi orçundu mesele laboratoriya analizini ber dep, oşo biogumus satıp atkanların laboratoriya analizini algıla. Sebep ösümdükte kerekti, karacak bar bu жоқ bu laboratoriya aytып berет. Kaliforniyski çervi emesi oşo laboratoriya aytып berет. Oşolardı karabastan alıp durup, dikandar жаңы dendrobendalardı alışıp atatlar. Kaliforniyski çervi emes, dendrobenda bizdin Orta Aziyaga hiç kaçan klimatlaşmaydı. Jumurtka berbeydi. Dendrobenda menen emesini laboratoriyada çıkarıp berет. Kaliforniyski çervini. Bizdin mıқты жашообузга şu kança жылдан beri kakşap süйлөp kел жатып ушул нерсени мына президентибиz экинчи окууда кол коюп берди. Мына айыл чарбага кирип атат, элдердин кызыгуусу жакшы болуп атат. Ошондой неме кылып бир тонна биогумусту 25 миң сомго сатып алса. Бул деген өтө кымбат да. Бир мисал үчүн бир байлар алышы мүмкүн муну. Аке бир камбагал араңдан зорго путка туруп, бир экономиканы көтөрөйүн деген кишиге 25 миңни акчаны табыш кыйын. Bir жылда араңдан зорго бала чака баганда 25 миң акча табат. Ошондуктан өтө бир арзан баада сатыш керек да. Арзан баада сатып туруп, şu өнүктүрөбүз. Мыкты жашоого киребиз деген демилгечи ошол ишке барыш керек. Мисалы үчүн мен бүт өмүрүмдө Кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн, айыл чарбанын экономикасынын көтөрүшү үчүн, экологиялык таза продукция жеш үчүн мен эч качан менин кылып аткан ишимди бизнеске неме кылып киргизбеймин да. Меники бизнес эмес. Жалаң гана ошол мен жогоруда айтып өтүп кеткен технология элдин ичиге катмарга кирип барсам мен ошол менин бизнесим. Ошол менин өнүгүшүм. Мен бүт элге жардам бергенге даярмын да. Ошондуктан бул технология энди кирип атат. Өтө жакшы кылып, жакшы ойлонуп туруп, иш жасап, бул өнүгөлү. Бул жыргачылыктын бир миллионер болуштун, бай болуштун бир баскычы. Райхан эже экөөбүз мына гүлдөрдү гашыктарга салганбыз. Кече салганда мына жалбырактар жок эле, бүгүн чыгып калыптыр мына. Бүгүн көрүп өзүм да таң калдым. Мына жалбырактар мына чыгып, жакшынакай болуп калыптыр. Мына гүлдөрдү салганбыз. Кече солушуп турат эле, бүгүн мына бир жакшына болуп, чырайлуу болуп турат. Мына гүлдөр менин гүлүм. Буларга биогумус салынбаган үчүн булар мартип жакшы өсө албай неме болуп турат да. Мына биогумус салынган гүлдөрдүн айырмасы бир башкача экен. Мына жакшына болуп, жалбырактары чырайлуу көрүнүп, жакшына болуп турат. Ушундан салыш керек экен. Ушуну баары элдер салып, жакшына караш керек экен. Ушундан бизнес кылса дагы болот экен, гүлдөрдү өстүрүп көбөйтсө болот экен. Ушу Райхан эженин немелерин угуп мен дагы ушуну бизнести баштадык. Мына неме кылып, мусордо жаткан калдыктарды алып келип салып карап жатамын. Ушу астында баардык курттар жаман жакшы неме экен, тез көбөйүшүп неме жашап жатышаттар. Мына мусордо жаткан, күйүп жаткан нандар бар экен, ошолорду алып келип салып атамын. Мына жалбырактарды алып келип салып, суу чачып карап жатамын. Мындай көчөдө жаткан коробкалар дагы жакшы экен, ушуларды салсаң дагы ушу курттар жеп чоңоюп көбөйүшөт экен деп, тез көбөйөт экен, жакшы экен. Ошо элдин баарына мен дагы айтып кетемин, ушу сиздер дагы ушундай ишти баштаңыздар, жакшы экен. Ушуларды неме кылып айтып кетем сиздерге. Жакшы өсө албай турат. Экономиканы көтөрө турган нерсе